Москва жергесине кыргыз дүкөнүн, кыргыз киносун алып келген Аза советник. Assalamu alaikum, жакшы. Өзүңүз жөнүндө. Москвада мен чорун Ар бир мигрант антпесе окшошпой калат. 50% таап берсеңер беребиз. Ай билимди катырган экенсиз. Евро ремонтту иштедик. Мировой кризис кезинде. Ал убакта өтө чоң акча болчу да. Москвага келгендерде негизи бир кидалага болбосо болот да. Чорныйларына да кайрылдык, кидай детти. Балалыгыңыз жөнүндө. Аябай жеңил акчалар кызыктыра баштайт экен. Түгөн кесиптерди алмаштырып иштеген экенсиз. Акчасы көп мындай нелегально иштегендер болсо айт. Жакшы кеңештерди бере алдыңыз деп ойлойбуз. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз журту, урматтуу мекендештер, виртуалдык дүйнөдөгү жалпы достор, салам барыңыздарга. Сиздер Сыябан подкаст каналын көрүп жатасыздар. Сиздер менен мен Адахам Жусуп жана биздин дагы бир алып баруучубуз Мухаммед Айдаров. Ассаламу алейкум. Үчүнчү коногубуз, албетте биздин сыйлуу коногубуз Москва жергесине кыргыз дүкөнүн, кыргыз киносун алып келген тренер агайыбыз Аза советник. Кош келипсиз агай. Кандайсыз? Assalamu alaikum, жакшы. Кандай келип алдыңыз? Баары жакшыбы? Агай, биз эми сиз менен таанышып отуралы. Сиздин Аза советниктин биографиясы, өмүр таржымалы кенен айтып берсеңиз өзүңүз жөнүндө. Нарында дөң алыш айылында төрөлүп өскөнбүз. Кокой Мамбеталиев атындагы мектепти бүтүргөнбүз 11-класста айылдан. Анан шаарга келдик. Бишкекке келип, Бишкекте медакадемияга өтүп, медакадемияда 1 жыл окуп, анан 1 жылдан кийин, 1,5 жыл окуп, анан ооруга байланыштуу бутубуз ооруп калып, анан академический алганбыз, анан 1 жыл кечиккенден кийин анан кайра окугубуз келбей калып, эме алганбыз. Национальныйга тапшырганбыз. Государственное муниципальное управление, жаңы направление болчу, ошол жакта окуп. Алакты аяктап бүткөндөн кийин, аяктап бүткөндөн кийин эле Москвага келдик. Москвага Кыргызстандан документтерибизди биякта аспирантурага тапшырып, бияка келип отурукташып иштей берели дедик. Анан 3 айдан кийин жыйынтыгы чыкты, Кудай жалгап, ушу Москвада аспирантурага өтүп алганбыз. Анан биякта ушу государственный университет управления окудук да. Ошол, анан ошо окуп, иштеп, Москвага келгени ошо баштаганда бир жерде стройкада иштегенбиз. Аякталды. Эл катары эле, стройкада бир досум бар, досум байкеси бар болуп, ошо шыбак шыбадык, стяжка ойдук. Москвага келген ар бир мигрант антпесе окшошпой калат. Да. Москвага келгендин баары эле жыргагандан келгендер эмес да. Москвада ар бир адамдын тагдыры ар башка болгону мааниси бир да. Баары эле ошо кыйынчылыктын айынан, жакшы жашоонун айынан, карыздан кутулайын, кредитин жабайын, же кандайдыр бир кыйынчылыктардан келген. Ошол. Анан ошол жакта иштедик, параллельно окуп аттык аспирантурада. Анан ошондон кийин аябай эле көп профессияны алмаштырдык. Торговый представитель болдук, мерчендайзер болдук, агентство недвижимостьте иштедик. Ортодо дагы магазинде иштедик. Андан тышкары дагы стройкада иштедик, Евро ремонтту иштедик, бригада жалдатып иштедик. Ошолорду иштеп атып 2008 го дейм, 2008 аябай катуу банкрот болдук. Эми ал убакта Мировой кризис кезинде, как раз мировой кризис кезинде ушул убакыттын акчасы 1,6 миллион болчу. Ал убакта чоң акча. Аябай эле. Серьезный акча. Азыр деле жакшы эле акча. Ал убакта өтө чоң акча болчу да. Анан ошол акчаны таба албай,
банкрот болуп бир 40-ка жакын киши иштеткенбиз. Бизди аябай бир жаш эле балдар Москванын сөзү менен айтканда кидайт этти. Кидайт этип кетип анан Москвага келгендерде негизи бир кидалага болбосо болбот да. Албетте сөз. Ошону кутулабыз деп, ошону табабыз деп актарына да кайрылдык, кызылдарына да кайрылдык, черныйларына да кайрылдык. Анан ошол бүткөндөн кийин бир 3 ай, 2 айдай иштеген жокпуз да. Таптыңыздарбы? Анан ушу табылган жок. Ошо бирок ошол издеп аткан учурда болгон Москвада мен черный, анан чечен, ингуш, омондун начальниги, милициянын начальниги баарына чейин кирип чыкты. Ошо 50% таап берсеңер беребиз депчи. Дей Подольскийге чейин түн ичинде алар менен барып, булар менен барып, бирок аябай оор күндөр болгон, кыйынчылык күндөр болгон, потому что 40 кишинин жоопкерчилигин алган өтө оор да. Анан алардын жарымы түшүнсө, жарымы түшүнбөйт да. Анан ошолорду ошо өзүң бир черныйлар менен жүрсөң, алардын тууган черныйлары чыгат. Сен акчаны алдап кетирсиң деп, анан ошо аларга тигил черныйлар менен сүйлөштүр. Алар сизди черныйга салып койгон. Ошентип жүрдүк, бирок Кудайга шүгүр аябай кыйналдык. Анан квартира снимать эткенбиз. Ошол убакта анан ошо квартирада баарын алып келип, эми ач койсок чогуу эле, тапсак чогуу алалы деп ошентип атып, анан бир 2-3 жылда араң чыктык да. 2-3 жылга чейин ошол ситуацияда күндүз мерчендайзер болуп, түштөн кийин кечки маал стройкада евро ремонт алып оңдоп ошентип иштеп атып, анан аягында түшүндүк окшойт, бир 2 айдан кийин что таппайбызчы. Анан жөн эле иштебей эле ошо биздин сөз менен айтканда бандиттердин машинесине түшүп алып тияк бияка бара бергенде Не пайда? Кызыгы да жок экен. Анан өзүң дагы бандиттерчи ойлоно баштайт экенсиң. Каяктан кимди согуп, кимди уруп кетсем депчи. Аябай жеңил акчалар кызыктыра баштайт экен. Анан алар дагы ой берет экен. Ушундайлар болсо айт, тиңдей болсо айт, мындай болсо айт, акчасы көп, мындай нелегально иштегендер болсо айт депчи. Жакшы. Анан ошондой нерселерден анан кой деп, анан кайра эле ошо Кудай берген стройка, Акча шогуп өттүк дебейсиз. Магазин деп анан жок, биз карага тарапка деле өткөн жокпуз, просто кара тарап менен ошо ортобузда тиги бизди жалдагандар менен келишим болбогондуктан биз эмне кылдык, биз айла жок ошолорго кайрылганга туура келди да. Ошол сыр болбосо сиздерди кидайт эткендердин уулу кайсы болчу? Кыргыздарбы? Жок, орус туугандар. Кыргыздар болгондо бат эле тапмакпыз го дейм. Жакшы. Билимди кадырган экенсиз. Ишти дагы стройкадан баштап ошол көптөгөн кесиптерди алмаштырып иштеген экенсиз. Сиздин балалыгыңыз жөнүндө сурагым келип жатат. Балалыгыңыз кайда өттү эле? Анан бала кезиңиздеги кызыктуу бир окуяларды эсте калган бөлүшсөңүз. Бала кезибиз биздики аябай кызыктуу өткөн болуш керек деп ойлойм, потому что биринчиден айылда ат менен, мал менен, тоодо, сууда, суукта, анан азыркы убакка салыштырып аябай эле бизди мүнөз пайда кыла турган жерде чоңоюп турбуз. Характер да, мындай. Апам менен атам ажырашып кеткен. Бирок ошо биз 6 жашка чейин, ажырашканга чейин биз атабыздын туугандары 11 бир тууган болчу да, 11 бала. Анан биз немени көргөн эмеспиз, андай өтө азыркыдай болуп сүсүп деп эркелетип мындай окумуш. Бирок ошол тарбияга аябай азыр өзүм ыраазы болом. Анткени бизде ошо байкелерибиз, эжекелерибиз урушса дагы жакшы бир характер пайда кылган экен. Улууну сыйлай турган, кичини урматтай турган, жашоодо кыйынчылыкка чыдай турган,
сынбай турган, үзүлбөй турган бир нерселерди ошо биз ээн эркин чоңоюп талаадачы короодо. Ошол характер аябай жакшылган экен дейм. Анткени азыр коробкада чоңойгон, коробка деген эмне бул? Этаж үйдө чоңойгон балдар кийинки учурда өтө назик болуп баратат да. Анан ошол айылда жүргөндө кызыктуукулар аябай эле көп болгон. Бир жолу суукта мал издеп досум экөөбүз ат минип анан өлө суук шамалда. Туман. Анан атыбызда бирок жоош эле болчу, бирок ошо ушунча үшүгөндөн жана жүгөндү кармай албай калганбыз да. Экөөбүздөн колубузду салып эле эптеп эле кайрып эле анан барабыз карда чаап. Ат барып бир аңсаңдан тумандан резко бурулса экөөбүз кулайбыз да. Анан кулайбыз анан ошол күнү санаганбыз, бир күндө аттан 13 жол жыгылганбыз да. 13 жол жыгылганбыз, бирок эми аябай жеңил жыгылганбыз да. Канча жашта болчусуздар агай? Барып бир 7-8 болсо керек ошо. Мал издеп. Анан аябай жакшы аттан жыгылып, анан бир жолу дагы ошо кичине тентектик кылып 2-10 класста жүргөндө школдун биздин этаждар аябай бийик да. Анан ошонун 2 этажынан 9 бала мелдешип ким секирбесе кыз депчи. Анан баарыбыз эркек болот элек деп ошол жактан секиргенбиз. Секирип анан ошондон бери до сих пор, кстати, буту бар дейт. Эркек болобуз деп буту эме дейбиз. Ошо эркек болобуз деп атып. Эркекчиликтен калган экен да. Тизени ооротуп алганбыз. Анан кандай? Анан ошонун айынан бизди окуудан чыгарып баарыбызды. Окубайсыңар, мындай нарушение болбойт, бирөөңөр өлүп калса биз жооп бермекпиз деп. Ошо 10 күн тиги эң кызыктуусу мындай болгон, ошо этаждан секиргенде баарыбызды камап анан ата энелерге жиберет да, агайларчы. Балаңар этаждан жыгылып баш жарылды депчи. Анан бирөө досум бар болчу, Азамат деген. Анан ал жалгыз бала. Анын апасына айтса байкуш, апасы жолун ыргытып эле мондай түз эле чуркап келген экен да. Мектепчи байкуш. Тигиники да бирөөнүкү келген. Менин апам барып балдар ошентип калды десе, башын таң үйгө алып келип жаткырып коюштун деп коюп кетип калыптыр да. Анан кишилердин кайраты. Анан ошондо да азыркыга чейин күлө бересиз, что тиги чындап жарылсам эмне болмок эле депчи. Анан 10 күн ошо окубай калдык. 10 күн окубай калып бардык, кечирим сурадык. Анан мектептин үстүнө топурак төккүлө деп атпайбы? Мектептин үстүнө топурак төгүп атып. Давай топуракка 3-чы этаждан секиребиз, эркек болбосоң деп атып, анан агай көрүп калып кармап калган. Анан болду. Ал да эме эмес. Анан чака менен тартып чыгарабыз. Чака менен тартып чыгарып анан чаканы ондойнан бер жакта көрүнбөй турган жерден ыргытсак бирөөнүн башына тийип ал жерден. Анан анда токтоткон эми кереги жок. Жөн эле тынч эле өзүңөр каткан кылгыла деп анан агайлар ата энелер менен сүйлөшүп анан 11 бүтүп калганбыз. Кудайга шүгүр, ас жерден бүтпөй калалы деп. Бирок дагы жакшы 19 болуп калган да. Баарыбызды чыгарып салыш кыйын эле да. Мындай топ болгон үчүн да чыгара алган эмес экен да. Топ болгон үчүн бүт класс. Бир бала сабакка келбей калып, апасы барып айтыптыр да, мына сен барбай кал, эркек болбой калдың депчи. Балдарың баары секириптир десе, ай мен эртең эле барып эркек болом деп. Анын апасы айтыптыр. Апасы барып айтпайбы баласыначы. Сенин балдарың бүт классташтарың баары эркек болуптур, сен барбай калып, этаждан секирбей калып, эркек болбой калдың деп. Өзгөчө апа, жакшы, сен эркек болбой калдың секирип дегенде бересиз, апасы келип баласына. Машалла, баласы, апа эртең эле барып эркек болуп коем биринчи сабактан. Эркек бала экен. Эртең эле барып секириш. Сондай, бирок ошондон бери билбегенгеби, же мындай шашып эле секиргенгеби, ошо что-то буттарыбыз ошо күнү бир экөөбүздүкү ооруганда, меники да туура эмес түшүп калса керек. Ошо азыркыга чейин кичине неметет да. Билинет сизге баскандай, Катуу бир жерден секиргенде, волейбол ойнойм да. Волейболду ошо көп ойноп атам, волейбол ойнойм, секирип чапканда. Бир күн волейбол ойносом, неме да, сөз бир күн аксап жүрөм да.
ошондой. Жакшы. Агай, биздин эң эле бир кызык кезибиз бул студенттик кезде өтөт эмес. Балалык кездин да кызыктуу жерлери көп, бирок студенттик кез бул өзгөчө да. Анан айтып өттүңүз, бир эмес, бир нече жерде окуп турсуз. Анан ошол студенттик кезиңизден мындай кичине кененирээк айтып берсеңиз, анан ошол жогорку окуу жайда алган билимиңиз мындай жашоодо пайдасы тийдиби же мындай айтканда жөн эле убактымды кетирдим деп эсептейсизби? Ушул тууралуу сөз кылып берсеңиз агай. Университет аябай, чындап эле аябай жакшы убак болгон. Айта кетчү нерсе, 99-жылы биз мединститутка окуп калдык. Мединститутка окуп калып контракт болчубуз да. Контракт $600 болчу, анан ошол учурда доллар, по-моему, 22ден шак эле бир 30га секирди да. Анан аябай кымбат болуп калды төлөгөн, бирок анысында эптеп таап төлөдү апам, кыйналып. Анан окуганда ушу университетке барганда аябай кыйналдык. Чынында школда эми жакшы эле окучук. Анан переходной возрастта көп окубай калдык, ачыгын айтканда. Бирок мындай неме китеп окубаган менен наука жагынчы, адабий китепти аябай көп окуйт элем. Бир 6 жашымданбы, 7 жашымданбы дейм. 3-класстанбы, 7 жаштанбы, ошондон баштап жомок окуп кызыгып калгам. Ошондон классташым экөөбүз жарышып окуйт элек. Көп китеп айылда болгон бала болчу. Ал менден көбүрөөк окуп койчу, ошого жиним келип, анан айылды кыдырып китеп таба окучубуз да, ал убакта китеп жок болчу. Анан университетке барганда ошо айылда жакшы жүрүп, вроде бы лидерсиң дегендейчи. Анан мединститутка барганда жанагындай болуп каласың да, элдин эң аягы болчу. Потому что Көпчүлүктө бул нерсе бар негизи. Орусча да билбейт экенсиң. Анан 1-сентябрда бардым. 1-сентябрда барып эле вообще эчтеке таппайм. Ары айланам, бери айланам, кандай. Анан мединститутта дагы расписание эч качан анатомия, тиңдей мындай, монча группа деп жазылбайт да. Цифра менен эле. 1-12 деп коет. Чортышка. Аны мен түшүнбөй эле, ошо университетте бир күн өттү, жо бир күнбү, же акыркы сабакка папат айтеттим, мединститут эң жаман жери ошо эртең менен 7:30 барасың, кечинде 4кө чейин да. Анан акыркы сабакка кирсем эле биология болчу, анан биология мындай менимче жеңилдей эле да. Анан группада жетебиз эле экенбиз. 1-сентябрда мен 2 жолу бир сабактан 2 алып чыккам, 3 алып чыккам да. То есть анан мединститутта ар бир 2 обязательно отработать надо. То есть жооп бериш керек. 1-сентябрда 2 алып чыктым, мен таң калам. Каяктан эмне? Көрсө 20-августтан баштап эле даярданыш керек болчу. Барып, аркы берки, анан контрактка мен өзүм өткөм. Мындай эч ким киш салбай элечи. Анан өтүп кеткенден бiji ошо өтүп кеткенден кийин студенттер чогултуп бир собрание болсо керек ушундай да. Анын баары мен орусчаны китеп окуп кино көргөндүктөн жакшы эле түшүнчүмүн. Бирок сүйлөш кыйын болчу. Анан ошонун баарын же укпай калгам, эмне болгом. Анан 2-сентябрда анатомиядан 2 алдым. Бир сабакта, бир эле 2 эмес, кээде 4 алып чыкты. 4 бир эле сабакта. Бир эле сабакта 4 баа коюп салчу. Бир теманы. Анан латынскийден 2 алдым. Каяктан даярданып атат билбейм да, эли катку да. Анан бир орус кыз бар болчу, Наташа деген группада. Ошондон сурап алма көрсөттү. Анан группадагылар менен же сүйлөшө албайм. Анткени турсаң эле 2 аласың. Ё-моё, эмне болду деп анан толтура китеп бердим. 37 китеп болчу мен азыр санаганда. Анатомия момундай. Анан латынскийм. Анан үйгө келип общежитияга чыга элек, үйгө баарын көтөрүп келдим дагы. Кайсын ачып окушту билбейм да. Чего начать? Эмнеден башташ керек? Анан отурам жалдырап, бир
нарындык бир жигиттер бар болчу досторум, аларга чалып, жок чалган жокмун, алар менен сүйлөшөм, алар что-то стараются, все стараются, а мен даже эмнеден башташты билбейм да, биринчи 3 күнчү. Анан антип мынтип анан общежитияга чыгып калдык. Общежитияга чыкканда бир 3-чү курсту беле 4-чү курста окуган Нурбек деген жигит бар болчу байке. Анан ошол кичине көрсөттү. Анан Садыр Улук деген Садыр лицейди бүткөн бала экен, турецкийчи. Ал мындай тиңдей деп көрсөттү. Анан алар көрсөткөндө деле меники 2 үзүлбөй койду да. Мен уже бир жумада 2 кило ала бересиң, 2 ай химиядан вообще ноль. Анан аягында бир жумабы, 2 жума өттү, 3 жума өткөндө вообще неметтим да. Мындай самооценка 0. Бирге түшүп калды. Минус 0га дейм, минуска түшүп кеттик да. Минус 15ке кирип калды окшойт. Анан ошо жерде жана тиги анан аякта эң жаман жери неме болду да. Лекция болот. Лекцияны аяктагылар да момундай эле окуйт да. Мындай эле шатыратып эле. Жетишсең жетишпесең, тем более орусча билбейсиң өзүң. Анан ошондо 1 ай, 2 ай, 3 ай өттү. Анан 3-чү айда чуть-чуть кичине бир 3 ала баштадым. 3 ала баштадым. Анан Кудай жалгап менин группамда да 2 бала бар болчу. Аларды менден ашкан дошниктер, кача Бишкектиктер да. Алар мындай өздөрүнүн каалоосу эмес, ата-энеси эле мединститутта окуйсуң деп киргизип койгондор экен. Бирөөсү аябай жакшы сүрөт тартчу. Бирөөсү аябай мындай байдын баласы болуш керек эле. Мындай келип эле хахатеп эле, отуруп эле, көрүнгөн шылыңдап эле анан кетип калчу да. Экини алып алып эле. Экини алып алып келбей да калчу. Анан биз анатомиядан латинский бар, латинский окуйбуз. Латинскийден вообще түшүнбөйм. Анан дозумдун Улук деген дозумдун атасы келип калды. Атасы с отличием бүткөн экен медакадемиянчы. Келип эмне болду деди. Анан ушундай 2 алып атабыз, тияк десек. Локтевой кость болуш керек эле. Ошондон Улук да 2 алыптыр, мен да 2 алгам, ушундай 2 десек, бул бир сөөктөн 2 алдыңарбы деп бизге таң калганда. Бир сөөктү айта албай койдуңарбы деп. Бир сөөктүн башы латынча, биягы бөлөкчө, тиягы бөлөкчө, биягы бөлөкчө. Анан башты кантип бүтөсүңөр деди да. Башта кайсы бааны аласыңар депчи, бир сөөктөн 2 алсаңар. Баш болсо, это нереально. Биздин сөз менен айтканда, микросхема. Башты ачсаң, мурундун тияктын ар бир тешиктин латынча аты бар. Орусча да эмес. Анан ошентип кыйналып аттык. Анан бирок немеден чейректе 3 менен чыгып кеттик. Отработка кылып атып, анан аякта отработка 37 сом болчу. 37 сом болгондо ал убакта 37 сом табыш өтө кыйын болчу. Кээ бирде курсагыбыз ачканда бир күндө 2 сом 50 тиын таап эле, бир күндө 1 эле лепешка жеп койчубуз да. 1 эле лепешка, анан чай менен эле, чай болбосо суу менен эле. И то жана общежитиядагы эле суу. Анан бир айлап только сууга бошкан картошка, курулган картошка, картошканын любой варианты. Классика. Бүт вариантын көрдүк да. Пияз менен, чеснок менен, эт жок. Ал убакта аябай кыйынчылык болчу. 99-жыл, 98-жыл аябай кризис болгон Кыргызстандачы. Нереальный кризис болгон. Анан ошол учурда да бирок жакшы бирөөбүз дагы ошо мындай ата-энебизге чалып ыйлаган көргөн эмесмин. Бирөө дагы ачка калдым. Арзанбайт болушсуздар. Талаада калдым депчи, вообще үйдө кыйнабайлы депчи. Анан ошентип биринчи чейректи бүтүрдүк. Чейректе үмүттү үзүп салгам мен. Болду же, отчисление болом депчи. Анан агайлар дагы молодцы, көрүп старанияны аракет кылып атасың, аракет кыл. Сен бир агай айткан, сенден жакшы врач чыгат болуш керек депчи. Да не обязательно деп мындай анан деп. Ошондон вдохновение алып кичине анан общежитияда туфли жыртылган, туфлинин таманы кышында. Туфли алганга акча жок. Анткени жана отработка 30 оплачено деген чек куруп берчи.
Анан бир казак бала айтып калды, ошондой менде печать бар 5 сомдон деп. Анын печатин жазып алып уруп болгон 2-нин баарын отработка кылдым. Анан аягында билип калып аны отчислять этебиз деп больше никогда не повторится деп атып калгам. Анан биринчи курсту бүттүк, жалаң 3, бирок Кудайга шүгүр 3 болсо дагы, то есть экинчи курска неме болуп калдык да, готовый болчу. Анан экинчи курста ооруп калып академический алдык, бут баспай калып. Анан эми ал аябай долгая история, аябай көп случай болгон. Анан дагы бир жыл калып калгандан кийин баргым келбей койду. Баргым келбей эле анан национальныйга барып, анан бирок жүрөгүмдө бир нерсе эле тура берди да, как будто что высшее образование болбосо талаада калам деген эле ой тура берди. Анан кайра окугуңуз келди? Кайра окууга келди. Анан садикте охранник болуп иштеп аттым. Базарга чыгып ар кайсы жакта жумуштарды кылып коебуз. Анан окууга тапшырып, Кудай жалгап, национальныйда экзамен болот деген күнү барып тапшырып өткөттүрбүз. Бюджет? Жок, контракт болчу. Контракт анда, по-моему, муниципальный управлениеде, по-моему, бир да бюджет жок болуш керек эле. Контракт болуш керек эле 2001 го дейм. Ой, 2001. Анан 2001 мен ойлоп эле мединститутта ойлоп турдум да, аяктачы. Барып эле лекцияларды алып, китептерди окуп эле, кайсы дәрден эле лекциялар өтөт атабыз. Бир жума, 2 жума, 1 ай лекциялар өтөт. Анан практически сабак башталганда барып эле анан бир болбогон нерселерди сурайт да. Жооп берип койсом эле 5 академиядагы экилерди биякта окуй эле жыр калтырбайбы деп анан ошондо медакадемияда эң аяк болсок, жакта почти алдысы болду. Школ кайтарылды дейбиз. Лекцияны неметпейм. Лекцияны да жазбай калдым. Угам да. Я понял, что айтып эле берип койсо болот. Анан ошентип баякты бир жыл окудум. Бир жыл окугандан кийин понял, биякта через 2 иштесе болот деп, анан 2 күн официант болуп жумушка кирип алдым. Контракт өзүм төлөйүн деп. Анан ошо иштеп аттык. Анан кандайдыр бир себептер менен ошо университетте жүргөндө жети бала болчубуз, жети бала болгону менен дос болуп калдык. Баарыбыз ар кайсы областтан да. Нарындан экөөбүз, Баткенден бирөө, Жалал-Абадтан бирөө, Чүйдөн бирөө, Таластан экөө экен. Ушундай болуп калдык. Көлдөн эле жок болуп калдык. Анан ошо сүйлөштүк, келе Кыргызстанды кыдыралы. Бир жылда бирөөнүкүнө барып келебиз деп. Анан ошо университетте окуп бүткөнчө болгон областты кыдырып алганбыз да. Барып жайында барабыз, 15 күн, 20 күн жүрөбүз. Ошол. Анан биринчи ошко барганда билебиз, Нарындык экөөбүз өмүр мындай бөлөк нацияны биз жакта наглеить эткенин көргөн эмеспиз да. Анан ошко барганда сөгүп бирөөлөр менен мушташа турган болуп, анан Баткендик жигит менен Жалал-Абадтык жигит нормально мындай эс алалы деп, анан бир 3-4 күндөн кийин көнүп кеткенбиз да. Бир жол паркта келатсак эле бирөө сөгүнүп эле мас өзбек тууган. Кел моун сабайбыз. Жок, болбойт азыр. Национальный чугабыз деп, анан ошондо бир немени көргөм да. Бул жанагы 2000-жылкы немеден кийин экен эле да. Жок, ал ошондон кийин го дейм. Анан ошондо бир мондай бир башкача сезим болгон да. Патриотический сезимдин башталышы. Биз болсок Нарында, тоодо, бөлөк эч ким жок, ат менен кенен кесир го. Анан ошо Бишкекте деле көп ярко выраженный эмес болчу да. Анан ошо Ошко барып калсак эле
булар эмне келет деп элечи, колго түшүп элечи. Анан ошондой бир көргөнбүз. Анан Баткенге баратканда ошо бир чек арадан өттүк. Өзбек туугандарынын чек арасы бар турбайбы? Ошол жерден автомат көтөрүп алып түшкүлө тигиби деп указывать эткенде бир катуу жинденгенбиз да. 6 областты, почти 7 областты кыдырып бүттүк. Баардык жерди көрдүк. Университетке национальныйга келгенден баштап уже мындай баягыдай страх жок болуп калды. Кубала бет деген. Анан контрактты 50%ке түшүрүп алдык, ректорго кат жазып атыпчы. 7000. Бирок ошол убакта контракт эле 15 экен. Бирок ошол 15.000ди табыш аябай оор болчу да. Каждый ар бир дүйшөмбү күнү биздин декан келип жарым аудиторияны тургузуп алып акчаны качан төмөшүңүз жетти. Мен да төкчү эмесмин, достор да төгөйүн десең ошол 15.000 жок да. Жок кыйынчылык жүр экен. Ошол 2000 жылдары 2001-2006га чейин ошо 15.000 аябай эле чоң акча болчу. Өтө чоң акча болчу. Төгүш кыйын эле болчу. Азыр кичине ал убакта вот элестеткиле, менин зарплатам садикте охранник болчумун 600 рубль болчу. 600 сом. Элестеткиле 600 сом айына. 10 айда 6000. 600 сом болсо ал убакта бир эле ботинка келчү да. Анан тиги контрактка чогуу салбай, анан официант болуп иштегенде деле күндө бир 100 сом чейиби кесип иштесең сонун болчу да. 100 сом иштесең. Айлык 3.000 беле ошондой эле 15 күнгө. Жакшы агай, негизи кызыктуу студенттик кез. Баарыбыз студент болгонбуз. Анан ошол жерден агай теманы бир аз бурайын деп турам да, бир аз дагы да болсо артка кайтып, бир аз сезимдерге эме салайын деп турам да, чок салайын деп. Эң алгачкы сүйүүбүз баарыбыздыкы менимче мектепте болду да. Анан эң алгачкы сүйүүңүз тууралуу кандай болду эле? Анан ал адам менен азыркы учурда байланышыңыз барбы агай? Ушул тууралуу эгер мүмкүн болсо бир аз. Алгачкы сүйүү деп айтса болобу же билбейм, мен 4-класс 5-класста эле бир кызды жакшы көрчүмүн. Жакшы да, аябай. Анан ошону менен ойноп, ошону менен тиишип, ошентип бергенин жакшы көрчүмүн. Анан бирок чындап бо жакшы көрүп, там свидание барып деген бир 8-класста белем же 9 билем, 3 жаш кичи ошондо тиги кыз 6-класс болду, 7-класс ошондой болуп калды окшойт ошо. Анан ошол жака барчыбыз биз. Барчыбыз, анан суукта, биздин айыл өлө суукта. Мындай кечкисин деп турган шамал да, дөңалыш деген айтылчу. Анан ошондо дагы ушу кандайдыр бир прическа бузулбасын деп ошол шамалда жана ичик тон кийбей, жана костюм кийип алып анан ошол жака барып анан чакырып турасың. Ал мусор төкмүш болуп, бирдеме болуп төкмүш болуп эле, кандайсың деп колуңан кармап эле мындай эле өтүп эле кайра кетет. Болду ошол эле болчу. Ошол свидание. Всё болду, ошол свидание, ошол бакыт, ошол баары болчу да. Анан бир жолу атасы мугалим болчу, атасы көрүп калып, анан эртеси күнү мектептен кичине бизди өпкөбүз түшчү да, убактачы нормально болчу. Өпкөбүз түшкөн, анан ошондон кийин эле мен артка кеткен эмесмин, анан что-то кызын катуу тарбияласа керек. Анан ошол кызы менен ошо боюнча сүйлөшпөй калдык. Анан уже 2-й, 3-й болуп кеттик окшойт. Анан ошону менен бүткөн. Азыркыга чейин жок, азыркыга чейин связь жок. Жакшы, түшүнүктүү. Агай, биз сизди китеп жазат деп дагы угуп калдык. Китебиңиз бар деп уктук. Мен өзүм негизи жеке окуган эмес экенмин. Бирок китеп жазган, ушул биздин ушул китеп адабий жакка салым кошкон адамдарды мен жеке урматтайм. Себеби биздин коомдо бул мындай аз да бизде. Анан ушул
жеңил жаша деген китебиңиз бар экен. Мукабасы кызыктуу болду мага. Буюрса тапсак, эме кылсак же сиздин өзүңүздөн алып калсак сөзсүз окуйбуз. Ушул китебиңиз тууралуу бир сөз кылып берсеңиз, кандай максатта жаздыңыз эле, же бир нерсе түрткү болду? Анан ушул китебиңиз тууралуу. Кайдан мурун мен кошумчалап кетейин. Мен акыркы учурда ошондой китептер көп болуп кетти да. Анан китеп көп окуйбуз, китеп редактировать этебиз. Бирок айын китебин келип мен да алып окуганда магазинден мындай баягы агай мурда мындай китеп окуп келип жазган адамдыкы баары башкача билинет да. Мындай туруп эле баягы мотивация берип жазып салган адамдарга караганда китеп окуп ошо китеп менен байланышы бар адамдын жазган китеби өзгөчөлөнүп турат да. Айдын китебин мындай окусаңыз билесиз деп. Ал сөзсүз окуйм го буюрса. Ал китеп негизи немеден башталган? Социальный сеттерденчи. Ачылып баштаганда анан мен өзүмдүн жеңил жаша дегенде ал сөзсүз эле баары бизнеске караштуу эмес. Ал ошол эле балага караштуу, бала тарбия, үй бүлөдөгү мамиле, ата эне, ошол эле учурда саясат, топ менеджмент, маркетинг баары бар да. Анан ал кандай жазылган? Ал көбүнчө өзүмдүн жашоомдон алынган. Анан өзүм окуган китептерди, өзгөчө Западтын китептерин, ошол эле мотивационный китептерин окуп атканда мен үчүн туура эмес көз караштар бар да, аябай кыргыздарга такыр туура келбегенчи. Туура. Анан мен ошол китепте дагы оюмду жазгам. Кыргыздарда тууган деген бар, дос деген бар, кичине акчадан бийик турган нерселер көп да. Анан ал Западтын китебинде жок деп айтканды үйрөн, паслайт эткенди үйрөн, өзүңдүн ийгилигиңе жетиш үчүн эгоист бол деген нерселерге каршы чыккан жерлер да бар да. Ошол эле учурда жана ошо ооруп калган, бутун баспай алган жер боюнча да бир көбүрөөк баракча бар. Муну бир алып окуп, анан неме да, аябай жеңил жазылган, жөнөкөй сөз менен. Ошон үчүн дагы неметип кетти окшойт, өтүп кетти окшойт бат элечи. Анан кайра жаз неметели дегенбиз. Быйыл бастыралы десек, менин досум басты эле. Анан бир эки кыз редактировать эткен, кичине каталар кетип калыптыр. Анан кайра ошол каталарын тууралап туруп жазалы деп атканда, чыгаралы деп баарын дайындап койсок, досубуз кичине кырсыктап калды. Буюрса эми жакында кайра бастырабыз, чыгарабыз деп жатабыз. Анан Ким агайга бергем, Нуржигит Кадырбеков агайга бергем. Анан ал агай окуп аябай жакшы отзыв жазган, жакшы видео обращение алган. Анан ошондон кийин дагы баары эле өтүп кетти окшойт. Ошондой өттү. Анан дагы бир ким Кыргызстанда жана жылдыздардын көбү реклама кылып койду. Ошондон эметип кетти, өтүп кетти окшойт. Анан бирок окугандарга неме эле жакшы отзывдар аябай жакшы да. Анткени биз ал китепке мондай, мен китеп жазайын деп монтип максат китеп жазуу эмес болчу да. Максат ойду жеткирүү. Асылды жеткирүү болчу. Анан ал китепти 5 жылдын ичиндеги немелерди топтолгон, собирать этип анан китеп кылып чыгардык да. Бул биринчи китебиңиз болчу? Ооба, бул биринчи китеп. Жакшы агай, ушул эле суроого утурлай, могул сизди анан тренингдерди өтөт деп дагы угуп жүрөбүз да. Азыркы учурда могул социальный сетте болобу, жашообузда болобу, коуч, тренер, анан ар кандай мындай адамгы мотивация берген коучтар көбөйүп кетти да агай. Анан ушул жеке эле ушул нерсеге, ушул тенденцияга сиздин оюңуз кандай? Анан өзүңүздүн ошол тренингдериңиздин максаты, анан ошолордун мындай жемиштери үзүрүн көрүп атасызбы? Үзүрүлөн көргөндөр барбы? Жалпы эле ушул тууралуу сөз кылып берсеңиз агай. Биринчи суроого жооп берейин. Коучтардын көбөйө бергени бир чети жакшы деп ойлоп калдым. Мен башында кичине каршы чыккандай болгом. Эми анан акча ошол жака корото бересиңерби деп ойлоп чыккам да. Анан жөн эле депчи. Анан
Москвада, Бишкекте клубдар, эс алуучу жай аябай көп да. Аны ошол жакта жүргөн молодежьторду көрүпчү. Аранда ошого эле коротуп чакчаңар деп калдым да. Жок дегенде, бир сөз болсо да жок дегенде ойду пайда кыла турган жерди бөлөк жерде болуп атпайбы? Клубка барсаң эмне ой келет? Ичиш керек, жеш керек, барыш керек, жыргаш керек, дальше жыргаш керек деген ойду түптөндүрөт да. Анан ошо мен ой боюнча тренинг өтүп калдым, акыркы учурда консультациям бар. Консультация өтөм ой боюнча. Анан ал офлайн бир эле кишиге өтөм, 1,5 саат примерно, ошол 10 миңден да. Анан мындай тренингдер болгондо, сабактар өткөндө барып мондай прям аркасынан кубалабайм. Если бирөө организовать этип койсо, барып окуп айтып коюш кыйынчылыкта турбайт да. Анан азыркы учурда ошол эле коучтарда, ошол эле кээ бир нерседе дагы эле көз караш кичине туура эмес, өзгөчө Европанын айымдарга өткөн тренингдер. Ошол жагын мен аябай каршы, мындай жетиш, ийгилик бул дегенине туура карасам, бирок үй бүлөдө айым деген айымдык милдетин аткарганда өзүнүн кыздык энергиясы чыгат да. Кыздын энергиясы чыгат, айымдык энергия. То есть кир жууганда, тамак жасаганда, баланы караганда, сенин тамагыңды жасап, камыр жууруп, ушундай кылгандачы, ошондо энергия пайда болот да. Анан ошону кылбай эле койгула, бирөө кылыш керек деп атпайбы тияктачы. Ошол кичине катачылык да. Анан эркектин иши менен жүрө берген айым эркектик мүнөз болуп калат. Эркек кабылданып калат да. Анан ал каалабасак деле кийинки өсүп келаткан жаштарга, балдарына эле ошол эле тарбия кетип атпайбы? Апасы, атасын жоголчу деген сөз туккан кыз кийин тиги жигит өзүнүн жигитин деле баары жоголчу болуп калат да турабы? Үй бүлө институтуна ошо тең мамлекеттин курулушуна, туруктуу болушуна аябай каршы тийип калат да. Анан бул биринчи жагы. Анан экинчи жагы жигиттердин ошо тренинг коучтарга баргандын 90% айымдар. 90% айымдар. Анан ошо жигиттердин барбагандыгы, жигиттердин кандай бир текеберчилиги, жигиттердин бир ой, жаңы ой пайда кылайын дебегени бул туура эмес да. Эмнеге мен ой боюнча тренинг өтөм, анткени адамдын жашоосунда бул ар дайым китеп оку дей беребиз го. Китеп оку дей берген эмне? Китеп сага ой берет да. Китеп сага дайым туура ой берет. Ой эмне кылат? Ой сенин бул жашооң. Анан көп адамдар азыркы учурда оюн жоготуйгендер. Баары бар, бирок эч нерсе жок да. То есть мотивационный ролик көрөт, историяны көрөт, кантип жашашты көрөт, баарын алат, бирок реализовать этпейт. Жакшы сөз экен, баары бар, бирок эч нерсе жок дейт. Анан ошол ойду менде ошо тренингке келгендерде ойду туура кабыл алышты, анан ойду туура бир жака жөнөтүштү үйрөтөм да, көрсөтөм. Анын жолу жеңил эле. Азыркы учурда ой кайдан пайда болот? Ой эмнени уксаң, эмнени көрсөң, эмнени сезсең, баары ошол ой келе берет. Демек айлана чөйрөдөн. Айлана чөйрө, достор, туугандар, телефон. Анан азыркы учурда депрессия, стресстин көп болгонунун себеби өтө көп маалымат алабыз, колдонулбайт. Күндө 1000 илгери ат менен бир кошунага барып келиш үчүн 2 күн болчу. Баратып, сен эмнени көрөсүң? Таланы көрөсүң, тигини көрөсүң. Ой кичине эле. Азыр бир жерде отуруп миллион информация койсоң. Ала бересиң, ала берген сайын ал тышка чыкпайт. Байды көрө бересиң. Ийгиликтүү кишини көрө бересиң.
жакшы мамлекетти, жакшы оюнчуну тигини көрө бересиң, оюң баары эле кечинде жатсаң баары в один момент келет. Ошонун баары уйку бербейт, бирок эмне кылышты билбейсиң да. Чачыранды болуп калсың. Ойдун бир эле максаты болуш керек, бир эле. Ойду туура жакка колдонуунун максаты болуш керек. Максатты пайда кылыш оңой эле. Ойго тапшырма бергенди үйрөнүш керек. Мен азыр эмнени ойлонуп атам десең, сен оюңду тазалап аласың. Миллиондогон башыңа кирген, төрөлгөндөн азыркы келген информациянын баарын чет жакка жоготуп ийесиң. Мен азыр эмнени ойлонуп атам десең, вопрос бер. Сен өзүңө мен эртең эмне кылам десең, сен дагы бир тапшырма бересиң. Анан эртеңкиге бүрсү күнгө, аркы күнгө план жазсаң, планды колуң менен жазып атканда сен оюңду, жана шахмат ойноп атканда оюңду бир жерге тууралап аласың. Анан оюңду тууралап алгандан кийин, туура ойлонгонду үйрөнүп алгандан кийин сага эмне ар дайым жашоо жеңил да. Эмнеге? Анткени биздин жашообузду ким орлотот? Ой эле орлотот. Келе берет, а жок. Ошон үчүн мен айтам, оюңарга задание бергенди, тапшырма бергенди үйрөнсөңөр, силердин жашооңуз жеңил болот деп. Мисалы, мисалы аялдар кыйналып берет да, бир боло элек нерсе. Балам чоңойсо кайсы университетке тапшыртам деп элечи. Вот это баласы болбосо 2-класс. Анан балам деп эле оюнун баарын баласына арналган, өзүнүн жашоосу жок. Өзүнүн жашоосу жок болсо, то, что, орусча айтканда, то, что ты не контролируешь, эч качан ал жөнүндө ойлонбош керек. То есть жер титирөө болот экен, ты же не контролируешь. Африкада элдер ачка болуп атыптыр. Сен контролировать эте албайсың, барып тамак бере албайсың. Элдер көбөйүп кетиптир, анан акыр заман болот экен. Бул жөн эле сени психологически давить эткен информация. Ал информацияны биз баарыбыз проглатывать этип атабыз. Кудайдын ишине кийлешпегиле дейм да. Кудайдын ишине такыр кийлешпегиле. Эл көбөйүп атабыз, значит Кудайдын иши. Африкада бирдеме болуп атабы, ал Кудайдын иши. Тиякта бирдеме болуп атат, Палестинада бирдеме. Да, жүрөгү ооруйт, бирок сен контролировать эте албайсың. Адам качан ийгиликке жетет, качан өзү контролировать эткен нерсе жөнүндө ойлонгон. Азыр бул подкаст бүткөндөн кийин мен эмне кыла алам бүгүн деп мен барып магазиниме барып 3 нерсени реклама кылып тартсам, бул мен баратканда кандай реклама тартам, эмне кылып тартам, эмнеге жеткирем деп атканда мен эмне кылып атам, оюмду туура жакка буруп атам. Мага пайда алып келе турган нерсени буруп атам. А эгер мен подкаст бүткөндөн кийин баратсам, анан ошол эле акыр заман жер титирөө, анан элдин баары сен 8 миллиард, анын эмне кереги бар? Туурабы? Ал мага эч качан жардам бербейт, алдайбыт да. Ошон үчүн биринчи ойго тапшырма берген деш керек. Экинчи, ойго тапшырма бергендин бир максаты эмне? План жазып коюш керек. План жазып койсоң эле сен оюңа тапшырма берип койдуң. Мен мисалы күндө календарды ачам. Эртеңкиге эчтеке жок болсо ойлоп табам. Эртеңки иш өзүн ойлоп табам. Алышмага удовольствие алып келиш керек. Алышмага доход алып келиш керек. Ал иш через мен аркылуу бирөөнө пайдам тийиш керек да. И вот ошону ойлоп тапканда эле оюң туура жакта болот. Оюң туура жакта болуп калганда сен эч качан жоголбойсуң. Москвада өзүн-өзү жоготуп ийгендер Бишкекке бар, Бишкекте деле толуп тура. Эмнеге жоготуп ийген? Анткени эмне алат? Акылын туура колдонбойт. Анткени жана айткандай эле баары бар, бирок эч нерсе жок. Жакшы агай, жана сөзүңүздө да кошуп кеттиңиз тууган урук жөнүндө. Сиз канча бир туугансыз, анан тууган уругуңуз менен катнашыңыз кандай бүгүнкү күндө, жана алар менен сыймыктанасызбы? Үй бүлө институту азыр мен жалгыз баласымын, 2 болчубуз. Анан бирок
атамдын туугандары менен баары менен катышам, көбүнчөсү менен. Айылдагылар менен катышып турам. Ошол эле учурда мединститутта окуган досторум менен до сих пор азыркыга чейин шеринелешпиз. Национальныйда окуган досторум менен азыркыга чейин бирөө менен партнербуз, бирөө баягы жетип ала дагы эле чогубуз да. Ошол Москвадан тапкан бир туугандар менен аябай ысыкпыз. Ар кандай жакшылыгыбызда да жамандыгыбызда дагы баарыбыз чогубуз да. Анан ошол учурда мен айта турган нерсе, бул кыргыздын немеси, бул көчмөндөр болгондо, көчмөн деген эмне? Көчмөн деген бириккен эл да. Бириккен эл эмнеге? Анткени бизде мындай да. Көчмөн болуш үчүн жүк көтөрүш керек. Жүк көтөрүш үчүн киши керек да. Биз деген канча кылымдар бою өмүр сеп курган эмеспиз да. Элден бекинип, чоң стена курбаган элбиз да. Бизде эмне үчүн көтөрүлүш болуп кетет? Ар кандай нерселерди бат эле жаза ийбиз, батам мурун деле ошондой болот да. Мурун деле биздин элди бизден күчтүүрөөк бирөөрү басып келсе, биз аларга багынбай эле боз үйдү жүктөп алып, бөлөк жакка кетип баратып, жолдо кетип баратып, бөлөк бирөөлөрдү басып алчубуз да. Анан ошолорду ошондой жашаганбыз. Бизде эшикке кулп илчимес. Боз үйгө чырпак эле сайып койчу да. Бул эмне деген? Бул деген элестеткиле, бала, бакыраң баары турса дагы, аялың, ата-энең жоо келсе чогуу согушабыз деген. Жоо келсе чогуу согушабыз. Жоодон коркпойбуз деген мамиле. Жаныбарга дагы, бөлөк улутка дагычы. Китайский стена, тиги бул жана килейген пирамида. Өзбек туугандар шак эле куруп атпайбы? Алар хан көргөн эл да. Хан көргөн элдин духу кичине генинде калып калат да. Алар шак эле эмне кылат? Биринчи стена куруп алат үйүнөчү. Эч ким көрбөсүн депчи. Канда, мээсинде бар. Эмнеге куруп атканын деле билбейт, чоң. Анткени мээсинде калып калган да. Бир жакка барса сөзсүз бир кандайдыр бир кабинка, бир жерде мондай көрүнбөгөн жерлерде отургусу келет да. Бизде болсо, кыргыздарда болсо эмне? Жайлоо, ат, найза, жаа, кылыч, калкан. Көкбөрү. Көкбөрү. Ошо көкбөрү деген эмне? Көкбөрү деген ошо каршы-кыржы тартып салчу да. Барчы. Анан ошондон калган салт. Анан кийин улак болуп калган. Ошондуктан бизде неме да, кайсы мамлекетке барсак дагы өзүбүзчө бир уюшуп алабыз, өзүбүзчө табышып алабыз, өзүбүзчө бир биригип алабыз да. Анан биз кайсы учурда жакшы биригебиз, общий бир враг болсо жакшы биригебиз да. Мындай учурда топ-топ эле да. Уруу боюнча эле да. Сарбагыш, карабагыш, бугу дегендер эмне болгон? Уруу болуп туруп эле бир жаман жерибиз бар. Бөлөк урууга тийишип койсо, туура эмес эт тартып койсо эле билесиң да. Кеттик да. Мындай ортого табышып, могу жерди дипломатично чечели дебейбиз да. Тез эле Көкбөрү тартып жүрөбүз. Ошондой эс бар да. Жакшы агай, сонун ойлор менен бөлүшүп атасыз. Биз азыр сапарыбызды кайра Москвага уласак. Москвага алгачкы жолу канчанчы жылы келгенсиз? Канча убакытка мерчемдеп келгенсиз? Анан канча жыл болду Москвада жүргөнүңүзгө? 2006 келгенбиз. Поездда келгенбиз. Поездда аябай жакшы приключение, кызыктуу окуялар болуп, досум экөөбүз келип, анан жана айттык го, келип анан вокзалдан түшкөндө толтура кыргыздар. Жүрүп эле бир убакта экөөбүз эле калып калсак болобу? Жок. Тосуп алгандар. Анан бизди тосуп алган киши келип, акчасы жок экен, анан биз ага ишенип келсек. Анан жүктүн баарын көтөрүп алып, толтура жүгүбүз менен, толтура эмес, 2 чоң сумка да. Одеяло аркы берки, анан
кайра элдин баары рельстен биягына алды менен чыксайбыз, артты көздөй басканбыз да. Арты менен барып бөлөк вокзалга, ошо азыркы менин түшүнүгүм боюнча Ярославский вокзалга бөлөк жагы менен кирип, ал жактан бери көздөй кирип төлөбөш үчүнчү. Анан бир жагынан кеткенбиз, өлө чарчап анан. Бир жерге барганбыз, стройкага, Лобня экен ошол. Лобняга барып, жумуш иштейбиз дедик, анан жумуш билесиңер да, штукатурка дейт. Штукатурка. Билебиз деп койдук. Билебиз деп коюп анан биздеңер жакшы анда жашагыла деп бир жерге киргизсе, ботко да. Малкан экен, мындайча айтканда. Бөлөк улуттун туугандары экен, сигарет артып беркен, анан тиги дозунда жакшы үй-бүлөдөн болчу. Анан кайра прорабка бардык, болбойт биз. Өзүбүзчө эле жашайлычы десең, анан жашай бергиле деди. Тиги биринчи этажынан пенопласт берди, буга жаткыла. Пленка берди, эшик терезени уруп алууга деп. Анан бир жыгаштарды берип койду, эшик жасап алууга. Анан ошону жасап анан жаттык. Анан кыйнаганда чиркейлер кыйнады да. Мындай чиркейлер экен. Таң аткан жуктаган. Анан эртең менен складын ачып, штукатуркага керектүү бир нерселерди алгыла десебиз, лопатка менен эле чакал болот. Болду дейт анан. Болду десең анан. Силер точно штукатурка алганды билесиңер дейт. Анан билебиз деп койдук анан. Анан барып карасак эле биз ойлоп атканбыз да, баягы эле саман менен бир чоптойт го десек. Там уй жалагандай болот. Өзбек туугандар шып айткан. Түп-түз. Муну кантип болот деп анан. Бир күн кечке бир 2 квадрат метр шыбат. Үйдү булды. Прораб келди да, жарбайт мунар. Кайра уступ. Анан эме менен ковш менен алып бурсак эле биздин кумун жабышпайт. Бөлөктөргө барсак эле алардыкы эле жабышып калат дейт. Эмне кылабыз деп анан. Бирөөнү барып аны менен отуруп, бир жакшы бир Ширали деген бир байке бар болчу. Өзбекстан. Анан ошол көрсөтүп, маяк койгонду көрсөтүп, аркы берки кылып атып анан бир жума 10 күндө үйрөндүк го дейм. 10 күндө үйрөндүк. Анан уже 25 бир айдан кийин бир 12 киши жазаганды биз үчөөбүз алардан көп жазап алдык. Анан ошентип ошо стройкага кирип ошентип иштеп алдык. Анан иштеп жүрүп окууну бүтүп эле кетебиз деп келгем мен. Негизичи иттей жүдөп кеткем да. Окууну бүтүп эле кетем деп келгенбиз. Анан ошо азыр канча болуп кетти? Бардык эле кыргыздардай калып калдым дейсиз ба? Бардык эле кыргыздардай калып калдык. Почти 16-17 жыл болуп кетти, 18 жыл болуп кетти. Мен да башында 3 айга эле келгем, бирок 3 жыл болду уже. Ушундай. Агай, анан ушул темага эле отурулай. Негизи кыргызстандыктардын көзү боюнча Москва, ошо Россия жергесиндеги кыргыздар дегенде аябай бир аянычтуу картина көз алдыларына келет да. Мындай стройкада жүргөн, дайыма кара жумушта жүргөн. Ошолордун катарында мен деле ошонтип ойлойт элем. Ошо 2021 келгем өзүм. Анан келип башында биз дагы кара жумушта иштедик, курьер болдук, тамак ташыдык, башка стройкада жүрдүк. Бирок бир аз иштеп анан эки жакты көрүп баштаганда ошо сизге окшогон кыргыздар көп экенин көрдүк да. Кол алдына адамдарды иштетип, бизнес ачып, же болбосо аябай бир чоң должносттордо отурган кыргыздарды көрдүк да. Анан жалпы эле ушул агай айтсаңыз, ушул Россиядагы кыргыздардын азыркы учурдагы турмушу сизге жаккан, сиз ушуларды туура деген, анан бирок ошол эле учурда биздин баягы көңүлгө жакпаган учурлар да аябай көп да. Көңүлдү ренжиткен десек болобу? Ушул жалпы эле Россиядагы турмуш тенденциясы тууралуу кичине сөз кылып берсеңиз агай. Кыргыздардын жашоо турмушу тууралуу. Москвада ушул 90-жылдан бери келип 90-жылдан бир 2008-жылга чейин башка контингент болчу.
2008-ден кийин 2008-ге чейин соода кылгандар жакшы жашачу, жакшы иш кылышчу да, ошол убакта эле биринчи соода кылган рынокко келгендер. Калган стройка бүт баары эле вот эң жакшы жумуштар, например, администратор болчу да. Анан жалаң кара жумушта иштечү. Баары кара жумушта. Анан кандайдыр бир себептер менен тапкырышты жараткандыгыбыз мененби 2008-ден баштап ошол 2008-ге чейин да мен билем скинхед деген аябай коркунучтуу болчу. Канчабызды сабап кетти да. Өзүмдүн эле бир таанышымды турбай калганча сабап. Жакын таанышымды толтура. Анан 2008-де ошол жаңы поколение кишини алмашты окшойт. 2008-ден ары предпринимательдер пайда боло баштады. Анан 2015-те 2014-те го дейм, ошо кыргыздардын арасында аябай жакшы взрыв болду. Взрыв неме жагынан болду, ошо салон красоты жагынан. Сулуулук жагында кыздар, ошо келген кыздардын ошо уборщица, комплектовщик, анан тиги бу деген кыздардын баары, официант деген кыздардын баары мен билгенде мурун 1-2 эле кыздын салону бар болчу. Азыркы учурда бир 100дөгөн кыздын салону бар да, Бишкектечи. Ой, Москвада. Мен билгенде. Анан ошол учурда окуунун пайдасы аябай жакшы тийди. Кыздар курс ачышты. Ошо сулуулук салону. Анан ушак жагы азыркы учурда аябай жакшы тарапта кетип баратат. Кандайдыр бир өзгөрүүлөргө ошо кыргыздардагы 2008-ден баштап биз деле ачсак болот экен, биз деле кылсак болот экен. Москва болсо эмне болуптур деген жаңы ой пайда болду кыргыздардын арасында. Анан ой пайда болсо эле ишке ашат да. Бирөө ачыптыр десе эле, тиги ачса мен деле ача алам. Тиги кылса мен деле кылам деп туруп, анан ошол убакта как будто бири-бирибизге эстафета бергендей эле таксопарк ачкандар, кафе ачкандар, ресторан ачкандар, кофейна, шаурма ачкандар, стол ачкандар, шиномонтаж ачкандар, автомойка ачкандар жайылып кетти да. Мурун өзү кайсы жумушта иштеп атса эле өзү бөлүнүп чыгып эле ошону ачып баштады. Анан азыркы учурда Wildberries'те аябай жакшы иштеп аткан кыргыздар көп. Wildberries'те иштеп аткандар көп, таксопарк, доставкада иштеп доставка фирмаларын ачкандар көп, грузоперевозки ачкандар болду. Ошентип анан азыр кыргыздарга 2008-ге чейин башкача көз караш болсо, мисалы 2008-ге чейин ачыгын айтканда эле армяндар, азербайжандар, чечендер, бөлөк улуттун баары бөлөкчө эле көз караш да. Үчүнчү сорт сыяктуу. Анан азыркы учурда бизде аябай чоң конкуренция көрүп калды. Анткени медцентрлер бар. Ошол эле учурда кыргыз стоматологдор орустардын мен дегендеринен карашат жакшы. Пластический операция жасаган хирургдарыбыз бар. Өзүнчө бир медцентрден эле калп айтпасам кыргыздардыкы 46 бар. Мурун эгер кыргыздар эле көрүнсө, азыркы учурда жергиликтүү эл да бар көрүнүп калды. Анткени арзан, ошол эле качество, ошол эле оборудование менен жасап атышат да. Дагы мугалимдерибиз пайда болуп калды. МГУда бере турган, немеде Бауманскийде сабак бере турган мугалимдерибиз бар. Ошолорду көрүп анан аябай көп студенттер келип, биякта контракт менен фирмаларда калып атат да. То есть башкача айта кетчү нерсе топ менеджерлер пайда болду. 800 миллион алганчы. Айтишниктер бар. Айына 200 миң, 300 миң алган айтишниктер бар. Мен өзүм тааныйм, досторум бар. Ошол эле бир жакшы кылган ишибиз менен өзүнчө бир конкурентоспособный эл болуп калдык да. Башкаларга карагандачы, то есть мурун мындай эле караса булар эмне кыла алмаган деп. Азыр билет булар бизден ашып кетиши мүмкүн деп. Ашып кетиши мүмкүн деп ошол эле рыноктогулар коркот. Wildberries'тегилер конкуренцияга коркот. Ошол эле спорт тармагында
аренда зал табыш кыйын кыргыздаргачы азыр. Аренда зал табыш кыйын. Ошол эле учурда кафе ресторандын мурун забегаловка болсо, азыр мына ошол эле Нават, Файза деген сыяктуу, Ашлямфу деген сыяктуу мына жергиликтүү эл кирип тамактанып отзыв калтыра турган жерлер пайда болуп алдык да. Анан жанагы ошол эле жана коуч тренингдин дагы жакшы жерлери ошо да. Мен айтып атпаймынбы, адамга балык деле бербей эле кой, балык кармаганын деле көрсөтпөй эле кой да. Адамга ой берип кой да. Сен кыла аласың депчи. Ой эле. Тренингке барганда эмне айтат? Мен кылдым деп бирөө сүйлөйт, а экинчи отурган кишиде ой пайда болот да. Демек, мен да кылсам болот. Анан ошол ойдун жыйынтыгы эмне болот? Материализуется да. Жакшы агай, сиз чет өлкөлөрдө көп эле болосуз. Чет өлкөлөрдө жүрүп же ошо Москвада жүрүп бир чоң мыйзам бузуулар болду, мыйзам бузуп, анан ошолорго өкүнгөн учуруңуз болду беле? Ачыгын айтканда мыйзамды дайым бузабыз. Мыйзам деген ал идеальный адамга түзүлгөн мыйзам болот. Мыйзам деген мыйзамдуу түрдө эч качан ишкерлик ийгиликке жете албайт башында. Элестеткиле, сен өзүң кичинекей бир кафе ачсаң, Роспотребнадзордун баардык келиши менен, ошол эле налоги, ошол төлөсөң, сен эч качан көтөрүлө албайсың. Плюска чыга албайсың. Аны баары билет, бүт баары билет. Ал мыйзамдын баары кимге түзүлгөн? Чоңойгондор. Ошон үчүн бул жактын президенти Владимир Владимирович Путин эмне кылган? ИПларга 3 жыл тийишпегиле деген да. 3 жыл тийишпегиле эмнеге? Анткени ал чыгып алсын ямадан. Анан тийише бергиле да. Анан 3 жылда бутунан көтөрүлүп алса, анан жарымын легализовать этип, жарымын тигинтип иштеп кете алат да. Анан ошондуктан неме дейт го, тоо келчи тоо ашат, акылдуу ойлоңуча дейт го. Ошондуктан бир нерсе баштайм дегенде биринчи, мен түшүнүгүм боюнча биринчи башташ керек экен. Анан ошого проверкага келгенде, анан ошолорго жооп берип баштасаң, сен ишке алып кетесиң. Биринчи жооп берип алып анан баштайм десең, сен 5 жылың өтүп кетет. Энергияң да калбай калат, иш да кылгың келбей атат да. Ошондуктан баштаганда биринчи каалагандай баштай бер. Өзүңө жаккандай, өзүң ойлогондой. Анан закон өзү келет. Туура эмес кылып атасың, штраф дейт. Туура эмес кылып атасың. Анан ишкерликте эмне? Ишкерликте миллион, миллиард эле ары бери кылып ийбесең, баары эле штраф менен аяктайт да. Сен эч кимди өлтүргөн жоксуң, эч кимди урдаган жоксуң, эч кимди кыйнаган жоксуң. Сен алып барып атасың, ал штраф менен аяктайт. Ошон үчүн коркпош керек да. Ошол. Жакшы агай, анан ушул жерде отургандардын же болбосо жалпы эле Москвада жүргөн кыргыздардын 90-95% эле ою ушул. Канткенде могу биздин мекен өнүгүп, качан биз өз өлкөбүзгө кайтабыз, анан өз өлкөбүздө качан ушуга окшогон жумуш орундар пайда болот дегенчи. Анан акыркы учурда, могу акыркы жаңы президентибиз, жаңы ажообуз келгенден кийин бир аз да болсо жакшы ой жүгүртүүлөр, кандайдыр үмүттөр пайда боло баштады да келечеккечи. Жеке өзүм дагы ошондой ойдомун да. Бир аз болсо да реформалар жүрүп аткансыйт. Кээ бир мекендештерибиздин ойлору өзгөрүп, мекенге кайтып аткан менин бир эки кесипкөй тааныштарым бар. Мекенге кайтып жумуш кылалы дегендерчи. Анан агай, ушул азыркы кыргыздардын ушул өнүгүүгө карай алган стратегиялык, саясий, экономикалык жолуга оюңуз кандай? Анан кыргыздарга негизи ушул жалпы эле Кыргызстанга эмне жетпейт деп ойлойсуз? Өзүңүз эле айткан туура оюбуз жокпу, же билим жетпей турабы, же биримдигибиз жокпу? Эмне жетпейт? Анан ушул акыркы өнүгүүлөргө көз карашыңыз. Эми биринчи азыркы учурда көп баарыбыздын тилегибиз эле Кыргызстан өнүксө экен дейбиз. Анан Кыргызстан өнүксө экен дегенде жанагы ким айткандай ар бирибиз
өзүбүздөн баштасак, то есть мамлекеттен акча үмүт адам мамлекетке салымошкон адам дейт да. Мамлекеттен суранбаган адам мамлекетке салымошкон адам дейт. Анан ошол бизде биринчи көпчүлүгүбүз кичине саясаттан алысташыбыз керек. Биринчиден. Экинчиден баарыбыз ишкерлик, сөзсүз эле ишкерлик эмес. Ар бир айта турган нерсе, Конфуций айткандай, ар бир адам өзүнүн ишин жакшы кылса эле мамлекет өнүгөт. Анан мамлекеттин туура саясаты эле азыркы учурда ар бир кесипке туура жол, багыт, туура условия түзүп бериш керек да. Саясатка болгон азыркы учурда көз карашым мен аябай деп мактай албайм. Аябай жаман деп да айта албайм. Анткени жакшы иштер жүрүп атат. Коррупция менен күрөшкөн иштер жакшы кетип атат. Анан бирок өзгөчө туура эмес жолдо кетип бараткан менин оюмча өтө көп камоолор болуп атат. Анткени камоо көп болгон жерде өнүгүү аябай аз болот да. Анткени ар бир адам неден бир ишкер 1000 адамга тете да. Анан биз ишкердин бир жүзөөнү камап койсок, биз мамлекетке аябай эле бут тоскондой болуп калабыз да. Ушул жагы көп кичине мага жаккан жок. Биринчиден, анан экинчиси мен аябай салыштырганды жакшы көрөм, анализ кылганды. Менде мындай принцип бар, айта кетейин. План, действие, анализ деп коем да. Ушу 3 тармакты аябай жакшы өнүктүрдүм деп айта албайм, бирок ушул 3 нерсе менен оюмдун жыйынтыгын айта алам да. План, действие, анан анализ деп. Анан анализ кылганда сөзсүз эле салыштырасың. Салыштырганда азыркы учурдагы саясатта эгер Москва менен салыштырсак, Собяниндин иши менен салыштырсак, Кыргызстанда аябай эле мизерный шактар да. Өтө кичи. Эмнеге дегеним себеби? Да, көп айтат экен неме депчи, мындай. Москвада акча бар да деп. Ушул жерден токтоп коебуз. Собянин деген бул Москва шаарынын мэри. Да. Анан бул 10 жыл мен 2006 келгем. 2006-2010 чейин Москва кандай экенин көргөм. Ал келгенден кийинкиси мен көрүп таң калдым да. Анан бул кишинин анализине, анан өзүнө команда чогултканды билгендигинин жыйынтык азыркы учурдагы Москвада. Канча санкция, канча укмуш болсо дагы азыркы 10 жылдын ичинде Москваны Европадагы эң таза шаарлардын, жакшы шаарлардын бирине киргизип койду. Өмүрү чечилбеген пробкаларды дагы чечип койду. Өмүрү чечилбеген Москванын үстүнөн бир айлантып метро салып койду. МСД салып койду. Толук, то есть кылган ишин санап бүтүш кыйын да. Муну өзү жалгыз кылган жок, ошол команда. Бизде болсо, биздин саясатта азыркы учурда ажоолордун кылып атканын көрүп атам. Элестеткиле, премьер-министр 2 күндүн биринде жок. Министрлер алмашып атат. Тиги алмашып атат, хаким алмашып атат, губернатор мончу эле атат. Анан бир бизнести, майда бизнести ишке ашырыш үчүн бир адамга 1,5-2 жыл керек. Майда бизнести көтөрүш баштап көтөрүш үчүн. Эми министерствону көтөрүш үчүн министрга 5 жыл керек. Ошол кайсы министр көтөрө аларын биле турган ажоо керек да. Көрөгөч. Да. Көрөгөч. Мисалы, Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам деле аябай күчтүү менеджер болгондор. Военный стратег болгон, менеджер болгон, маркетолог болгон. Ал ар бир адамга тапшырма берип атканда, ошол адам 100% ошону кыларын билген да. Азыркы учурда деле, биз айтып аткан Собянин ар бир адамга тапшырма берип атканда, ал эмнеге күчү жетет билет. Бизде болсо кандай болуп атат? Бирөөнүн совети менен эле
Министерство сельское хозяйство мисалы эмне иш кылып атканын мен билбейм. Айына миллиард расход экен. Эмне иш кылып атат? Эмне ошолор эмне кылат дагы эле түшүнбөйм. Мисалычы азыркыга чейин ошого Министерство образования, ладно, алардыкы анча-мынча министерстволор бар, агентстволор бар. Эмне кылып атат? Эмне иш кылып атат? Ошончо сотрудники эмне кылат эртеден кечке? Же өзүбүздүн жерибиз жок болсо, же бир направление бербесе, же өздөрү закуп кылбаса. Ошондой нерселер бар да, бирок саясатка көп киргишпей эле коеюн. Эмнеге деген себеп ошол эле эки критерий бар менде. Биринчиси команда жок азыркы учурда. Мындай жолду мындай түз алып кетет. А экинчиси чересчур камоолор көп да. Сындырып коем. Тинтип коем деген. Мамлекетке ишенбей калат, бир нерсе камап коет деген. Билесиң, что чоң бизнес кылсам, сен салам алейкум деп келет да. Ал туура эмес. Анткени мисалы Германияны немецтерди немец кылган немец эмес да, туурабы? Президент эмес да, немецтер немец кылган BMW, Adidas. Ошол эле Knauf деген компаниянын баары эмне кылып атат? Багып атат да. Көтөрүп атат. Окумуш кылып атат алар. Япония кылган президент эмес да. Ошол эле компания. Японияны ким билет биз? Toyotаны билебиз, Nissan'ды билебиз, Ошон үчүн бизде шарт болуш керек биринчиден, а экинчиден мисалы коррупцияны сөзсүз эле камаш керек эмес. Коррупцияны мисалы ушул эле кайра эле Москвага келели. Собянин келгенге чейин МФЦ жокто биз паспорт алыш үчүн акча берчүбүз. Тиги алыш үчүн, бул алыш үчүн тиги. МФЦны ачып койду, эч кимди камаган жок. Коррупция 99% коррупция өзүнө жоолуп кетти. Анткени сага зачем акча берип, когда тияка жөнөлө барып 5 мүнөттө бүтүрүп аласың. Зачем? Шарт түзүп койду, Шарт түзүп койду. Камераны коюп койду, мына. Иштеги. Камап деле болгон жок. Ошондой эле мына азыр предпринимательдерди камабайт да, азыр предпринимательдер кассовый аппарат онлайн кылып койду. Качак кылдың? Мына эми азыр торговый обороттон да акча деп койду. Сен аны туура эмес кылсаң, сага штраф салып коет. Сага легче оплачивать налог. Да? Ошондой иштер бар да. Анан Кыргызстандын өнүгүшү боюнча азыр Кыргызстанга эмне жетпейт дегенде, Кыргызстанда баары Кудайга шүгүр азыр. Баары жетиштүү. Эмнеге деген себеби анткени кыргыздарга азыр дүйнөдөн акча түшүп атат. Южный Кореядан түшүп атат. Россиядан 2,5 миллиард түшүп. Америкадан мурун 150 миң беле доллар түшсө азыр айына кош керек. Азыр канча миллиондогон доллар түшөт. Бүт Европадан акча түшүп атат. Азыркы учурда санкциялар башталгандан бери Кыргыздардын банктарында акча төгүлүп да калышы мүмкүн. Анткени бүт баары эмне алып атат? Кыргызстандан барып, Кыргызстандын карточкасын алып атат. Кыргызстандын карточкасын алып атканда, ал карточканы толукташ үчүн Кыргызстанга миллион доллар салат. Туурабы? Миллиондогон долларды салынат. Анан ошол эле учурда бүт автозапчасти через Казакстан, Кыргызстан, Армения кирип атат. Автозапчасти болсо номер 1 спроса. Google'да дагы, Яндексте дагы эмне керек десең, биринчи автозапчасти экен. Анан баары жетиштүү. Кичине эле бизге ошол эле саясат тарабынан жол керек. А экинчиден болсо эле кайра эле ар бир адам мен азыр эмне кылам өзүм үчүн деген эле өзү контролировать эткен зонаны эле алса, кереги жок тиякачы алыс. Өзүң эле мамлекеттен мен эртең акча сурабаш үчүн эмне кыла алам деп ошол тарапты алса эле болду. Баары жетиштүү, Кудайга шүгүр. Жакшы агай, сизди ушундай деңгээлге чыгарып, шыктандырып турган эмне? Балким бир китептир, балким максатыңызdır, балким бир окуядыр. Сизди шыктандырган эмне агай? Биринчиден, адам
болгондон кийин адамдар азыр бизде кичинекей катачылык бар, түбөлүк жашачудай жашайбыз да. Анан түбөлүк жашайбыз деп эле ойлой беребиз да. Мындай ой келбейт өлүм жөнүндөчү. Анан шыктандыра турган нерсе бул биринчи четкое осознание керек. Биз өлүүчүбүз да. Бир эле акыйкат бар, ал өлүм да. То есть баарыбызга бир акыйкат. Азыр ар кимдин өзүнүн акыйкаты бар жашоодо. Бирок баарыбыз үчүн бир акыйкат бар да. Анан ошол биринчиден бул жаман жагынан айткан жокмун, эл жаман жагынан түшүнүп алышы мүмкүн. Жакшы осознание келгенде биз баарыбыз картаябыз, кетебиз дегенде бир жакшы жагы бар, ошо биринчи коркунучтан арыласың. То есть бул болбой калсам эмне болот, тиги болбой калсам эмне болот, банкрот болуп калсам эмне болот депчи. Анан мен айтып берем, коркпой эле болгула, баары бир өлгөнчө жашайсың. Өлгөнчө адам жашайт да. Миллион банкрот болсоң деле, талаада калсаң деле, өлүп калганга чейин жашайсың да. Анан ошого чейин бир нерсе кылып калыш керек. Бир нерсе кылып калыш үчүн эмне? Бүгүнкү бир сааттын маңызы бар да. Бүгүнкү күндүн маңызы бар. Бүгүнкү күндүн мааниси бар. Ошол күндү туура жашап калыш үчүн эмне кылыш керек? Иштеп да жетиш керек, эс алып да жетиш керек, баарлашып да жетиш керек да. Анан ошол аябай ошол нерселер мени шыктандырат да. Анткени мен дайыма айтып келем тренингтерде, эртең эч качан болбойт депчи. Эртең турсаң деле бүгүн. Ошон үчүн эртең менен жашабагыла депчи. Баары бүгүн. Завтра никогда не будет. То есть бүгүн кыл, бүгүн жаша, бүгүн контролируй. Эртең болбойт. Бир күнү эртең болбойт. То есть эртең турсаң деле эртең болуп калат. Ой, бүгүн болуп калат. Ошондой нерсе менен шыктанабыз. Анан кандайдыр бир кичине болсо дагы тарыхта эс калтыралы деген. Сон аябай сон. Кыргыз саясатчысы Адахан Мадумаровго журналист суроо берген да. Сиздин досуңуз барбы? Доска көзүңүз кандай дегенде кесе жооп берген. Аябай бир популярдуу чуу болду. Досум жок деген. Мен айланамда бүт алар партнерлор, санаалаштар, же болбосо замандаштарым деген да. Бул суроого кандай жооп берет элеңиз? Сиз негизи досуңуз, эми айта кеттиңиз, досторум бар жакшы деп, бирок орустарда мындай бир сөз бар да, ар бир достун же болбосо жакын адамдын өзүнүн баасы бар деп коет да орустар. Доска көз карашыңыз кандай? Анан досуңуз барбы негизи чыныгы? Дос бар. Дос деген бул аябай бийик нерсе. Ыйыкта нерсе, улукта нерсе да. Түшүнгөн адамга. Дос Кудайдын аты деп коет. Ошол эле пайгамбарлар динди таратканда кимге таянган? Достор болгон да. Сахабалар баары достор болгон да. Ошол эле хандар дүйнөнү басып алганда кимдер болгон? Достор болгон. Анан эркектин эс ала турган жери, эркектин психологу, эркектин жайыла турган жери бул достор. Өтө туура ушул сөз. Анан эркек кайсы убакта кызылат, качан достор менен эркектер отуруп сүйлөшө албаган. Айымдары менен азыркы учурда аябай популярдуу болбоду. Мени аялымдан эчтеке жашырбайм тиги бу депчи. Аялынан сүйлөшкөндөн эркек киши эч качан удовольствие ала албайт. Эч качан удовольствие эркекте никогда. Эркек тыштан өнүгөт дейт го. Эмне үчүн? Ошол эле пророк. Самый адам. Мечитте баргыла деген. Мечитте жалаң эркектер. Анда философиясы болбогула деген. Үй деген эмне? Үй деген аялдык сыпаат бере турган жер экен. Аялың менен 20 мүнөт отуруп көр. Уруш точно башталат да. Досуң менен 2 күн 3 күн жүрө бересиң. Аялың менен 2 саат отуруп көр, эмне болот? Сөз сүрүш болот. Жана бирөө жакшы айтыптыр, Инстаграмда көрдүм бир кыз. Күйөөңдү саат 6-да үйгө алып келип эмне кыласың дейт. Эмне кылат ал? Эмне кылат? Эркек өлөт а жерде.
Эмнеге өлөт? Кыймылдабайт. Сүйлөшпөйт. Өнүгүү эчтеке жок. Телефондо отурат. Анан аялың менен 1 саат отурган сөзсүз урушасың да. То есть хочешь не хочешь урушасың. Эмне жатасың былтыйып дейт да. Болду мен кетти. Слово за слово тияк бияк. Ошондой эле эркектин эмне болгон жакшы? Достору менен. Дос деген досу бар адамга психологдун кереги жок. Анан эркектерде эч качан досту баасы менен карабаш керек. Коркок досуң болушу мүмкүн. Ушташканда качып кете турган. Бирок акча бериши мүмкүн сага кыйналып атканда, туурабы? Баатыр досуң болушу мүмкүн. Акчасы жок. Кыйналып атсаң эчтеке кыла албайт, бирок сенин үчүн өлүп берет да. Любой жерде. Анализ кылган досуң болушу мүмкүн. То есть дос канчадан болсо ошончо раз эч качан баасы менен караш. Мен ошо жеңил жаша китепте жазганым жакшы. Өмүр бою боо досум мени кидайт этет деп көргөн жашагандан көрө ошонун колунан бычак жеп өлүп калган жакшы да. Аны күтүп отурган, кидайт этет деп. Нет. Просто вот сайып салса сайып салсын да. Так легче умереть. Да. Мен сага ишенгем. Ишеничим ашыгыраак болуп калыптыр сеникинен деп койгон туура да. Анан дос бул байкасаңар, любой кыйынчылыкта эркек неге барат? Досуна барат да. Бул эң туура. Мен сизге айтам, кыйынчылыкта аялыңа баргандан көрө досуңа барган. Анткени эмне? Анткени аялың өзү да кыйналат, сени да кыйнайт да кыйынчылыктачы. Үйгө талаада калсаң да үйгө проблемасы жок эле кириш керек. Үйгө проблеманын баарын сыртта калтырып, тышта калтырып коюп, үйгө кирип, сүйлөшүп, чай ичип, акча жокпу, жок деп эле айтыш керек. Мен өлгөн там, житкен там, тигинткен там дегенде эмне болот? Үйдүн аурасы күлүп аткан балаң күлбөй калат. Ойноп аткан балаң ойнобой калат. Сонун тамак жасап берейин деп аткан аялың жасагысы келбей калат. Оюнун баарын сен эмне кылдың? Дагы эле мен айтатам, оюн сен тете кыргыттың да. Биринчиден ал сенин ишиңди ни хрена чече албайт. Туурабы? Эгер чече турган болсо айтсаң болот. Чече албагандан кийин байкуштун башын эмнеге уртасың? Ата-энеңдин башын эмнеге уртасың да? Эгер алар чече албаса, жөн эле кыйнабаш керек да. Ошол эле учурда жана мен айттым, ким чече алат, же болбосо арманың болсо досуңа барып айтып койсоң, ошол эки нерсе жакшы болот. Жакшы агай, рахмат. Чындыгында мен күтпөгөн жооптор болду. Аябай жакшы жыйынтыктарды алдым. Анагай карап жүрсөк, могу шоу бизнесте дагы аралашып жүрөт экенсиз. Шоу бизнестин адамдары менен сиздин социалдык тармактарыңызды көрдүм. Анан негизи ушул нерсеге көз карашыңыз кандай? Могу азыркы учурдун бир тенденциясы да атың чыкпаса жер өрттө. Же болбосо хайп. Хайпка көз карашыңыз кандай? Негизи ал керекпи? Хайп эми кээ бир учурда керек. Кээ бир учурда. Бирок хайп деп намысын, улутун, жердигин, ата-энесинин бас тарбиялап өстүргөн нерсесин тебелеп салган болбойт да. Хайп юмор болсо болот. Демек чеги менен. Хайп тамашасы менен болсо болот. Хайп элге туура бир жакшы кабылданма жеткирейин десе болот да. Анан мен өзүм Москвадан деле кээ бирөөнү тааныйм, айымдар бар. Мындай бир жиндидей хайп да. Анан жиндидей хайп болгондо мен таң калганым ошо жиндини эл көрөт. Карап отуруп, бул жинди экен деп ошону карап отургандарга да. Отпишись. Бул жинди экен деп карап отурасың, ал сенин оюңа салып. Бүт өзүнүн кылганын сенин оюңа берип атат. Биз ойду болсо квартирада жашагандай эле колдонобуз да. Акылыбыз мененчи. Акылыбыз менен дагы, денебиз менен дагы квартирада жашагандай колдонобуз. Ойду мына эртеден кечке такси айдаган туугандарыбыз көп. Көп айтам аябай жана машинеде жатып
каза болуп калып атпайбы? Ошонун баары машинеде жел чыгып, бирдеме чыгып калгандан эмес. Ал бут иштебегенден да. Бут иштебейт, элестеткиле эртеден кечке монтуп отура берген адамдын жүрөгү эле иштей берет. Жүрөгүнө күч келип атат. Машина аябай жакшы средство болгону менен адамдын ден соолугу үчүн аябай начар нерсе. Ошол эле машина эмес, отуруштаган иш. Швейде отургандар, маникюрда отурган кыздарга эмнеге бут кыймылдабаса жүрөккө аябай күч келет. Анан ошол жүрөк күч келип атса, биз эмне кылып атабыз? Энергетик ичип атабыз да. А энергетик ичкенден кийин базып, журкап секириш керек. А секирбесең, жалгыз эле жүрөк иштейт да. Анан жүрөк деле бир күнү салам алейкум болот да. Ошон үчүн ар дайым айтам да, өзүңөрдүн денеңерди бирөөнүн квартирасындай карабагыла. Ошол эле учурда ой. Өзүбүздүн акылга дагы бир квартира чыгып кетсек бүтөт деген мамиле кылабыз. Анан ошол мамиленин айынан өзүбүз эле эмес, эмне болот? Балдарыбызга дагы, ден соолугубузга дагы аябай чоң зыяныбыз келип калат да. Жакшы, рахмат. Бизде коомдо ошол болуп жаткан айылына чөйрөдө коомдо ордумду таптым деп ойлойсузбу? Коомдо эми мен жанагы айтып атпаймынбы? Ордумду таптым деп мындай жыйынтык чыгарып ойлонуп болуптурмун бир да жолу. Бирок таптым деп бир нерсеге жыйынтык чыгарып токтолуп койгон өзү негизи начар болуш керек да. Адам издениш керек. Адам кубалаш керек. Адам жакшы нерсени жарата бериш керек да. Келиң, анда мен суроону өзгөртөйүн сизге. Азыр сиз айттыңыз, негизи тарых жаратуудагы максатыбыз деп туурабы? Ошол тарых жаратуудагы багытыңыз туура жолдо кеттим деп ойлойсузбу? Туура эле жолдо кетип баратабыз деп ойлойм. Аны ойлобосом, анда бул жолду кылбайт элем. Априори. Туура. Сонун агай, сонун маектештик, сонун баарлаштык, жакшы кеңештерди бере алдыңыз деп ойлойбуз. Азыркы өспүрүм жаштарга убакыт деген убакыт экен. Биздин дагы убактыбыз келип жетти. Маегибиз соңуна, Кудай буйруса, бул акыркысы болбойт. Дагы башталышы. Буйруса. Дагы бир жолу кош келипсиз дейбиз. Ооба, агай, жыйынтык чогулчу сөз катары мен да айтайын. Келип бергениңизге рахмат агай. Чындыгында сизди мындай фон артында дейинби, ушундай артында биз көрүп калыптырбыз да. Мен сизди угуп жүрөм, бирок билбегендер көп да. Ошол эле сиздин дүкөндөрүңүздү билебиз, кинотеатрдагы, ошол эле ресторандарыңызды, Сулайман тооду билебиз. Бирок монтип келип, маек кылып, ушул подкаст аркылуу кандайдыр бир ойлоруңузду жеткирип бергениңиз аябай сонун болду деп ойлойм. Деги эле мен көрүүчүлөрдү кой, өзүм деле болсо бир катар ойлорумду жаңылап алдым. Мындай автообновление болуп алдым дегендей да. Ошого аябай рахмат агай, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Силерге ийгилик, иш баштап атсаңар, ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы болот, ар бир иштин өзүнүн рахаты болот. Анан айта кетчү нерсе, ушу кыйынчылыктан рахат алганды үйрөнсөңөр, силер ошондо ийгиликке жетесиңер да. Кыйынчылыктан кейигенди үйрөнсөңөр, кейигендин аягы жок да. Кудай бир күнү аябай катуу кейидиң болду дебейт да. Ошон үчүн кейигенди ким токтотот? Адам өзү токтотот. Ошо баарыңарга ийгилик. Чоң рахмат агай. Ооба, сонун. Сиздей агаларыбыздын кеңеши болуп турса, иншалла бул подкастыбыз дагы өмүрү узак болот деп ойлойбуз. Урматтуу достор, ушуну менен биздин берүү соңуна келип жетти. Биздин каналга жазылыңыздар, катталыңыздар, биз менен болуңуздар. Кийинки конок менен сиздер менен жүз көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Всё, болду. Рахмат агай. Рахмат агай. Дагы бир жолу. Сонун болду, чындыгында. Audio Jungle.